Binance'dan soda alганды bir көргөзүп коеюн, Так, мына Binance. Binance. Binance'га киресиң. Binance'га киргенде, мына главная же экран мындай болуп турушу мүмкүн да сиздечи. Сиз мына жерди басасыз. Торговля ылдыйда турат. Торговля ортоңку жерде. Торговляны басасыз. Торговляга киргенде сиз P2P могул P2P дегенди басасыз. P2P деп айтылат. P2P'ны басканда мына ушундай экран ачылдыбы? Мына жер Кыргызстан КГС болуш керек. Анткени биз сомго доллар алабыз. Эгер сиз доллар сатып алам десеңиз, КГСны басып, еще мына жер купить болуш керек. Экспрессти баспаңыз эч убакта. Түшүндүңүз? Экспресс басылбайт. Карагыла, кайра баштан көргөзөм. Бирме бир текшергиле. КГС, P2P, купить. Эми биз бул жерге сумма еще оплата коебуз. Мисалга сумма деген жерге мен 97 000 деп аттым беле, аз көрөйүнчү. Оптимада канча акча бар? Оптимада менде 97 000 бар экен, 97 000 деп жазам. Мына жерге хочу купить деген жерге 97 000 дедим. Оплата деген жерди мен жаза элекмин, жазбасам деле мага примерге Optima чыгып калды. Эгер сиз башка банк аркылуу салам десеңиз, ошол кайсы банк менен саласыз? Optima, Бакай банк өзүңүз тандап аласыз. Негизи мен Optima менен салмакмын, бирок Optima менде автоматтык түрдө чыгып калды. Мына Optima банк деп. Бирок тарс эле сатып албай, бул адамды кичине анализ кылыш керек. Бул сатуучу 516 сделка кылыптыр өмүрүндө. Ошол адамдын атын басабыз, адамдын аты кайсы жерде турат? User деген ат мунуку, атын оңдоп алса болмок негизи. Киресиңер, отзыв деген жерге маани бересиңер. Отзыв деген жерде положительный отзыв 35 экен. Отрицательный отзыв 1 экен. Отрицательный отзывды качан жазыптыр? 14 январда жазыптыр, 2 күн мурда. Не советую больше дейт, онлайн ал. Не дейт? Акчаны аябай кеч которот экен деп жазыптыр. 2 күн мурда отзыв жазылган үчүн биз бул жерден соода кылбай эле коюшубуз керек негизичи. Эгер могул негативный отзыв жазылганына 1 ай болсо бир жөн да. Бирок положительный отзывдар, жакшы отзывдар 16 январ, 15 январ, 15 январда жазылыптыр. Бул жерден уши арзандыгына карабастан соода кылбай эле коюш керек негизи. Ылдыйраак түшөбүз. Мына Эрмекс деп турат. Мен бул кишини тааныйм да, көп соода кылам ушунданчы. Эрмекс 1962 сделка кылыптыр. Чачпай жөн отуруптур, көтүңдү кысып. Чачпа муну, чачпа, тийбе, кармалаба. Бул Эрмекс дегенди басабыз, көрдүңөр мына Эрмекс дегенди. Эрмекс дегенди басып, мунун деле отзывдарын анализдеп коюш керек. Отзывдарында отрицательный отзыв жок, негативный отзыв жок. Бардыгы эмне положительный, хороший мындай отзыв экен. Эми бул кишиден соода кылсак болот. Мен 97 000 деп жаздым беле соодага, мына 97 000 деп жазгам да, жогоруда турабы, көрүп атасыңар 97 000, 90 жабышпай турчу мага. 97 000 деп жазганмын. Могу Эрмекке киресиң, купить дегенди басасың. 97 000 өзү автоматтык түрдө коюлуп калды. Эми бул жерге бирок О деңги дегенди коюп коюптур да, мен Optima'ны тандашым керек. Бул кишиде Optima жок экен да, мен кайра башынан могул жака эмне кылышым керек? Optima деп эле коюп алайынчы, тынч эле. Optima банкты бастым, бирок экран алмашпады. Экран алмашпаса, анда назадты басып чыгасыңар, кайра торговляга киресиңер. Торговляга кирдиң, торговляга P2P'ни кайра башынан басасың, чтобы экран алмашпаса. Кайра башынан сумма деген жерге, оплата деген жерди оңдойсуң, суммага киресиң, 97 000 деп жазасың. Оплата деген жерге Optima'дан которосуңбу, Optima дейсиң, оплатаны кирип, Optima банкты тандайсың. Тандагандан кийин Optima банкты тандадың, подтвердить кыл, Optima'ны бас, подтвердитти бастың. Бул жака Optima деп чыгып калды. 97 000. Муну кишини мага прилагать этет, бирок мунун жаман отзывы бар экен. Лучше албай эле койгон жакшы. Ылдыйракка түшсөм, мага дагы бир кишини прилагать этти, Binanceчы.
мына кишиден ал деп. Мисалга бунда мен күткөн Optima Bank бар экен, бирок бул кишини биз анализ кылышыбыз керек, жөн эле алып албастанчы доголорду. 106 сделка кылыптыр. Бул новичок экен, VIP деген ат экен. Киресиң, басасың, киргенде мынча күн болуптур. Көрдүңөр Первая сделка 162 күн мурда баштаптыр, биринчи сделкасыны. Отзыв деген жерди басасыңар, отзывдарын окуйсуңар. Тилеге каршы мында жаман отзыв жок экен, только жакшы отзыв экен. Анда мен мындан сатып алайын. Сатып алыш үчүн купить деген жерди басам, кирдим купитке. 97 000 деген сумма автоматически жазылып калды. Эми биз мунун договорун окушубуз керек. Карагыла, договор узун китеп кылып жазып коюптур. Бирок зерикпей окуп чыккыла да. Мисалгачы мына өзү айтып коюптур: прочитайте условия перед открытием сделки дейт. Сделканы ачардан мурда окуу деп атат, могул жерде окуу дейт. Үчүнчү адамдан албайм дейт. Сиздин дейт фамилияңыз, картаңыздагы фамилия Алаяр кыз Айжамал болсо, Binance'дагы фамилияңыз деле Алаяр кыз Айжамал болуш керек. Карта номер менен Binance'дын аты совпадение туура келиш керек деп жазып коюптур. Мисалга после оплаты могу запросить телефон номер дейт. Сиз оплата кылгандан кийин мен сиздин телефон номериңизди сурап калышым мүмкүн дейт. Ал дегени сизге чалып текшерет да, сен ушуну акча жөнөттүңбү, сенби, сен эмес текшерет экен. Аябай мелочный киши экен бул, түшүндүңөр да. После перевода дейт, обязательно чек скриншот кылып жөнөтөсүң дептир. Анан дагы мынча жазып коюптур: номер счета скриншот банк где ваше имя дейт. Бул дегени Мбанкка киргенде, Optimaга киргенде сиздин фамилияңыз көрүнөт го. Эзилген киши ошол жердеги сүрөттү дагы сурайт экен. Ушул эми условиясын сөзсүз түрдө окуп туруп, анан сделка кылгыла, калп эле сделка кыла бербей. Анан сомнение болсом дейт, кабыл албайм акчаны дептир. Нарушение кылсаң, мисалга Binance'га жазамын дептир. Жаман эзилген киши экен. Лучше мындай адамдан албай эле коюш керек. Миң арзан болсо делечи, мен башка адам издейинчи. Мына Эрмекс деген кирейин, себеби бул кишини тааныйм да, Эрмексти. 8864 экен. Силер арзандыгына кызыкпагыла адамдынчы. Мында 8860 болуп табы, мен мындан албайм. Себеби мунун эмесин окусам, аябай эзилген, мындай капризный адам экен да. Ардекен сурай берет экен, короче. Ошол үчүн могул Эрмекс деген кирип көрөйүн, мунун шартын окуп көрөйүн. Купитти басам шартын окуш үчүн. Купитти басып кирдим да, бул кыска нуска жазыптыр. Мына үчүнчү адамдан акча кабыл албайм. Акча которгондон кийин чек жөнөтөсүң. Эгер телефон албай калсам, связда болбой калсам, мага чалып коесуң дептир. Анан макул деп шартына туура келдим. Разместить ордер дегенди басам. Бастым. Басканда мага выборга эмне болду? Номер банковский счет деп бул карта номери турат. Бирок шарт эле карта номерин копировать кылып туруп акча салганга шашылбастан, нол чатка келген SMS-ти биринчи окуп коюш керек. Кээде адамдар айтат да, Optimaga которбо, мен сага башка карта берейин деген мааниде бизге бир чатка жазып калышы мүмкүн. Ошол үчүн шашпай чатка кирип, бул киши сизге эмне деп жазыптыр. Мен бул кишиден соода кылгам да мурдачы, мына. Бул кишиден соода кылганмын, мынакей архивдечи, ошол соода кылгандарым турат архивде. Анан бул менден эчтеке сурабады. Значит, эмне тынч аман эсен эле мына банковский карта дегенди көчүрүп алып, копировать кылып, мына фамилиясы Эрмек Жумгалов деп чыгат экен. Чыгып кетем. Binance'дан чыгып кетип, Optimaga барам. Optima какта калды? Optimaga кирем. Кирип туруп, Optimaдан мен карта номерге которушум керек, баягы баланын картасына, Эрмекке. Которуу үчүн мына билесиңер да, платеж дегенди басып эле Optimaga которосуңарбы? Мен Optimаны көптөн бери колдоно элек болчумун, кичине мандыраж болуп атам, кайсын басарымды билбей. Перевод дегенди басып берейинчи. Перевод дегенди бассам, бул жерде Optima клиент 24 деп чыкты. Optimaga котором. Карта счет дегенди басып туруп, баягы кишинин карта номерин койдум. Эрмек Жумагулов деп чыкты. Кыскача Эрмек Ж деп. 97 000 салмакмын, 97 000 деп жаздым. Сообщенияга спасибо деп койсоңор деле болот. Мисалга, эми акча которуп перевестини басабыз. Перевестини бастык. Неге после содержит недоступный символ дейт. Неге кызык? Неге мындай болуп атат? Буну эгер ушундай картадан акча которууда ушундай проблема болуп калса, скриншот кылып туруп, мындай кылып туруп, бияктан чыгып, Binance'га кирип, ошол адамга жөнөтүп көрүш керек, мына. Саламатсызбы? Мына. Чатка кирип, жазасыз, саламатсызбы? Галереяны басып, мына. Плюсту басасың, галерея чыгат да. Галереяны бастың. Баягы сен скриншот кылып алган сүрөт турат мына жерде. Ошол сүрөттү басасың, жөнөтөсүң.
отправить дейсиң сүрөттү, отправить кылып жөнөтөсүң. Сизге акча котороюн десем, ушундай болуп жатат, Сылдык сүйлөгүлөр ар дайым болуп жатат. Кандай кылсам болот? Оптиманы жаңы колдонуп жаттым эле. Балким Оптимага кошулган телефон номер берип көрөсүз. Оптимага кошулган телефон номер берип көрөсүзбү? Же QR код. Бул болсо эзилип не дейт? Без сообщения дейт го. Не деген бул? Комментарийге жазба дейби? Кандай? Мен тияка. Түшүндүм. Мен мына жерге комментарийге жазып койгон болчумун го. Ошону жазбаңыз дейт. Макул. Дедим, катамды айтты. Эми кайра Оптимага кирем. Чындыгында мен Оптиманы бүгүн эле банктан көчүрүп келгенмин. Биринчи акча котуртам. Кайра клиент Оптимага кирип, карта деген жерге Эрмектин картасын коем. Вставить дедим. Вставить деп туруп 97 000 деп туруп перевести кылып жатам. Мына подтвердит, комментарий жазбаш керек экен. Акча которгондон кийин чекти мындай кылып скриншот кылбагыла. Чекти толук тартышыңар керек. Показать чек дегендин ичине кирип туруп, чекти мындай толук кылып прям көргөзөсүңөр. Толук кылып көргөзүп, анан Binance'га кирип, каякта калды Binance? Binance'га кирип, баякы адамга чекти жибересиз. Мынакей. Отправить деп чекти жибересиз. Текшерип көрүңүз. Ай дайым сылдык сүйлөңүз. Мынакей, чекти жибердим. Эми мына жерде переведено деп турат, которуу. Ошол сарыны басып койсоңор, мындай чыгат бизге. Уже эмне? Оплачено деген жазуу басылып кетти. Мынакей. Бул жерде жазылып турат. Сиздин акча евро деген жерге түшүп калышы мүмкүн деп турат да. Эмне экенин билбейм, ошондой болуп калыптыр негизи Binance'дачы. Ничего, мына евро деген жерге түшүп калса, биз оңой эле чыгарып алабыз. Чатка SMS келди, WhatsApp сыяктуу эле SMS келет. Киресиң. Мынакей. Бул жерде баякы Binance'тын өзүнүн жазуусу чыкты. Күтүп туруңуз, ордер как оплачено, подождите дейт, пока продавец подтвердит и переведет активы дейт. Пока мол сатуучу сиздин түшкөн акчаңызды, мынакей акча түштү, көрдүңөрбү? Акча түштү. Бул тез которгондугу үчүн биз буга отзыв калтырганды унутпашыбыз керек, Ал үчүн мынакей. Мынол Эрмектин профилине киресиң, Эрмекке кирип туруп, профиль пользователь деген жерди басып, Эрмектинчи. Мен отзыв калтырганды унутуп калдым. Көптөн бери эч кимге отзыв калтыра элекмин. Ойноп турчок да. Мына Эрмектин профили да мен сатып алдым. Ордер исполнен деп жашыл болуп чыкты, Сатып алдым. 88.64дөн сатып алдым долларды. Түшүндүңөр, Мынакей. 97 000 сомго сатып алдым. Оптима аркылуу. Эми ушул Эрмекке мен отзыв калтырышым керек. Отзыв деген жерге кирип туруп, отзыв дегенге киресиң да, басылбай өлү телефондагычы. Эгер отзыв на момент жаза албай калсаңар, мына жерди басасыңар, ордер деген жерге киресиңер дагы, Эрмектен жаңы эле мен сатып алганмын. Ушул Эрмекке кирип туруп, завершено деген сөздү басып, же Эрмек дегенди басып туруп, ушул кишиге отзыв калтырып коюш керек да, эмичи мындай. Мага ишимди бүтүрүп берди. Оставить отзыв деген жерди басып, мынакей. Положительный, быстрая сделка, мыналарды мындай басып отзыв калтыргыла. Быстрая сделка мындай кылып, мынтип отзыв калтырып койсоңор, мен бул адамга отзыв калтырып койдум, Бул деле сизге отзыв калтырат. Ушинтип сатып аласыңар. Мынакей. Бүттү.